Саламатсыздар, урматтуу биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги жатак мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнүн жашоо шарттары менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-июнда ата-энесинин камкордугунан ажыраган интернет тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн жашоо шарттары менен таанышты. Мамлекет башчысына Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компаниянын Турак жай фондунун базасында толугу менен мамлекеттик камкордукта болгон томолой жетимдер үчүн убактылуу жашоо уюштурулгандыгы тууралуу маалымдалды. Жатак мектептерди жана кесиптик лицейлерди аяктагандан кийин окуу жайлардын жатаканаларынан чыгууга аргасыз болгон көптөгөн бүтүрүүчүлөр өз алдынча жашоо баскычында турак жайдын жоктугу көйгөйүнө туш болушкан. Жаштардын бул категориясын социалдык колдоо максатында мамлекеттик ипотекалык компания жаштар үчүн атайын социалдык конок үйүн бөлгөн. Ал жерде бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайлардын окуу мезгилинде же жумушка орношуу баскычында жашай алышат. Батирлер балдарга жана кыздарга арналган 2 блоктон турат. Бул жерде өз алдынча жашоого ыңгайлашууга, билим алууга жана кесиптик келечектеги кесиптик жолун пландаштырууга өбөлгө түзгөн баардык зарыл турмуш тиричилик шарттары түзүлгөн. Учурда бул жайда 16 жаштан 18 жашка чейинки 25 бүтүрүүчү 10 жигит жана 15 кыз жашайт. Алар Бишкек шаарындагы, ошондой эле Чүй, Ысык-Көл жана Ош облустарындагы мектеп-интернаттардын жана кесиптик лицейлердин бүтүрүүчүлөрү болуп саналат. Президент Садыр Жапаров турак жайларды көрүп чыгып, жаштардын жашоо тиричилик шарттары менен таанышып, алар менен баарлашкан. Ошондой эле алардын билим алуу жана келечектеги кесиптик пландары тууралуу сүйлөштү. Садыр Жапаров 2020-жылы президенттик кызматка киришкенден бери жетим балдарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси анын артыкчылыктуу максаттарынын бири болгонун белгиледи. Бүгүн бул маселе иш жүзүндө чечилди. Улан кыздар жогорку окуу жайын бүтүрүп, жумушка орношконго чейин бир нече жыл ушул жерде жашай алышат, деди мамлекет башчы. Ошондой эле социалдык турак жай Ош облусунда да уюштурулуп, анда түштүк аймактарындагы бүтүрүүчүлөр жашашат. Келечекте алар мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай программаларына кезексиз катышуу укугуна ээ болушат. Мындан тышкары өз үйүн сатып алуу үчүн мамлекеттик келечекке салым программасын алкаганда берилүүчү 500 000 сом өлчөмүндөгү топтомо депозиттин каражаттарын пайдалана алышат. Жолугушуун жүрүшүндө жаштар президентке өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, жеке турмуштук окуялары жана келечекке болгон пландары менен да бөлүштү. Мындан тышкары алар жайыкка эс алуу жана ден соолукту чыңдоо лагерин уюштуруп берүү өтүнүчүн билдиришти. Алар окуу жылы бою мекемелерде болуп, сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк аз экенин белгилешти. Мамлекет башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселени ыкчам чечүүнү тапшырды. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров бүтүрүүчүлөргө окууда жана эмгек жолунда ийгиликтерди каалап, тыкандыкка, үнөмчүлдүккө жана тартипти сактоого чакырды. Ошондой эле сапаттуу билим алууну жана коомдук турмушка активдүү аралашуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. УКМК Кара-Балта шаарында муниципалдык курулуш материалдарын мыйзамсыз сатууга байланышкан коррупциялык схемага бөгөт койду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү жана кызматтык кылмыштарды алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Кара-Балта шаарынын мэриясынын кызмат адамдары тарабынан кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануусу фактысы аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу жол курулуш башкармалыгынын муниципалдык ишканасынын директору, ошондой эле Кара-Балта шаарынын вице-мэри менен кылмыштуу бүтүмгө келип, муниципалдык ишкананын жана жергиликтүү бюджеттин кызыкчылыктарына зыян келтирүү менен жеке жактарга кум шагыл аралашмасын жана битумдук асфальтты мыйзамсыз сатуу иштерин уюштурганы аныкталды. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында аталган адамдар кармалып, Кыргызстандын УКМКсынын тергөө абагына киргизилишти. Ырчы Анжеликанын мурдагы жолдошу Урмат Бекболиев үй камагынын шарттарын бузган деген айып менен 1-июнда камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда Бекболиев
Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бул боюнча азырынча ички иштер министрлигинен же тергөө кызматынан эч кандай расмий комментарий боло элек. Урмат Бекболиев ишкер жана Урмат Автотрейд автосалонунун ээси катары белгилүү. 13 майда Бишкек шаардык соту Бекболиевдин бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарганы, ал өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча шектелип жатканы маалымдалган. Экс-прокурор Аида Салянова Садыр Жапаров мага таарынбаганына таң калдым. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянова президент Садыр Жапаров мурдагы пикир келишпестиктерге карабастан аны колдогонун билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында өзү башкы прокурор болуп иштеп турган мезгилде азыркы мамлекет башчысына карата кылмыш иши козголуп, ал кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Салянова кандайдыр бир кызматка дайындалган учурда президент тарабынан терс мамиле болушу мүмкүн деп күткөнүн, бирок президент өткөндөгү таарынычтарды эске салбастан ага колдоо көрсөткөнүн белгиледи. Ал бул кадамды мамлекеттин кызыкчылыгын жеке жаңжалдардан жогору кое билүүнүн үлгүсү катары баалай турганын айтты. Ошондой эле Салянова муну күчтүү шахматтык жүрүш жана саясий маданияттын жаңы деңгээлинин белгиси деп атады. Мындан тышкары ал көрсөтүлгөн ишенимди өлкө жана келечек муундар алдындагы чоң жоопкерчилик катары кабыл аларын билдирди. Görünüyor tabi. Bileğin ayıkı ne? Ya. Атамбаевдин куюп койгондой эгизи табылды. Автоунаа базарынын коноктору мурдагы Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевге өтө окшош көрүнгөн эркекти көрүп таң калышты. Болжолдуу окшош адамдын сүрөттөрү жана видеолору социалдык тармактарда бат эле тарап, колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратууда. Көпчүлүк бул адамдын мамлекеттин мурдагы башчысы таң каларлык деңгээлде окшош экенин белгилеп, алгач аны чындап эле Атамбаевдин өзү деп ойлошконун айтышты. Авторанкта жүрсөң кимди гана тоспойсуң, каралчы. Урматтуу президентибиз да келип калыптыр жака, бывший. Алмазбек Шаршенович, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жаман окшош экен бирок. Мандат коесузбу байке? Өткүлө. Буйруса. Мандат кылгалы, чык Анан айдарды коюп. Биз колдойбуз байке, чын. Кудай колдосун, Кудай колдосун. Ким эле? Алмаз. Байке жаман окшош экен, күлгөндөн бери. Машинкаларынан бери окшош экен, машалла. Байке, интернетке бир чыгарып коелу. Жаш келин менен 3 баланын өмүрүн алган суу самырдагы кырсык видеого түшүп калган. Эскерте кетсек, Каргаш шейшемби күнү болгон. Алдын ала маалыматка караганда Honda Civic айдоочусу көзү илинип кетип, каршы тилкеде келе жаткан K7 үлгүсүндө Kia K7 менен кагышкан. Honda Civic унаасындагы 4 жүргүнчү каза болгон. Дагы 6 адам жабыркаган, арасында 2 унаанын айдоочулары бар. Токтогул суу сактагычындагы рейд торлор алынып айып салынды. Токтогул суу сактагычынын Кодул участогунда мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу боюнча кезектеги түнкү рейди жүргүзүлдү. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы билдиргендей, рейдтин жүрүшүндө балык кармоо үчүн тыюу салынган Кытай үлгүсүндөгү синтетикалык торлорду жайып жаткан жеринен 2 жаран кармалган. Аталган жарандарга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 267 беренесине ылайык административдик чара көрүлүп, ар бирине 11 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Ошондой эле рейд учурунда жалпы узундугу болжол менен 200 метрге жакын мыйзамсыз балык уулоочу торлор алынып белгиленген тартипте конфискацияланды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды балык чарбачылыгы жаатындагы мыйзамдардын талаптарын так сактоого чакырат. Мыйзам балык уулоо суу биоресурстарына олуттуу зыян келтирип, балык коруунун азайышына алып келет. Биоресурстарды коргоо жана мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар мындан ары да улантылат. Камчыбек Ташиев, Зулушев жана Тургунбек сотко келишти.
Бишкектин 1-Май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү боюнча соттук отурум уланды. Сотко УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев, мурдагы башкы прокурор экс-депутат Курманкул Зулушев, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Нурланбек Тургунбекулу келген. Сот отурумунун алдында мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев журналисттерге кыскача комментарий берип, иш боюнча кийин толук маалымат бере турганын, азыр эч нерсе айта албасын айткан. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу: кымбаттуу балдар, силерди көптөн күткөн балдарды коргоонун эл аралык күнү бактылуу балалык майрамыңар менен чын дилден куттуктайм. Балалык адам өмүрүндө эң аруу, эң таза жана эң бактылуу мезгил. Дал ошол кезде бала дүйнөнү таза жүрөк, чексиз ишеним жана чоң кыялдар менен кабылдайт. Силердин шайыр күлкүңөр, тунук сезимиңер балалык кыял максаттыңар жашообузга көрүп берип, өлкөбүздүн келечегине үмүт жандырат. Бүгүнкү күндө жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн заманында өсүп келе жатасыңар. Билимге умтулган, дүйнө таанымы кенен, ата мекенин сүйгөн жаш муун Кыргызстандын эң чоң байлыгы жана келечеги. Ошондуктан ар бириңер терең билим алып, адептүү, эмгекчил, мекенчил инсан болуп өсүшүңөр абдан маанилүү. Ар бир бала өзүнчө талант, өзүнчө аалам. Бириңер чыгармачылыкка кызыксаңар, бириңер илимге дагы, бириңер спортко же техникага шыктуусуңар. Эң башкысы ошол шык жөндөмүңөрдү бапестеп баккыла, кызыгууңарды арттыргыла. Көп окуп, көп изденип, алдыга бийик максаттарды коюудан коркпогула. Анткени эртеңки күндө силер өлкөбүздү өнүктүрүп, Кыргызстанды дүйнөгө таанытасыңар деген президент Садыр Жапаров өз куттуктоосунда. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу убактылуу ачылды. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу убактылуу пайдаланууга берилгенин Транспорт жана коммуникация министри билдирди. Трасса ноябрь айына чейин ачык болот. Бул туристтик сезондо транспорттук жүктү азайтуу үчүн жасалууда. Сапарга чыккандар жолдон саат 6:00-дөн 22:00-ге чейин өтсө болот. Көк тоннелинен өтүү үчүн акы төлөшү керек. Көлүктүн түрүнө жараша 100 сомдон 5000 сомго чейин алынат. Эми Жалал Абадтан Багыкчага 13 эмес 6 саатта жетүүгө болот. Кышында жол кайра жабылат деп айтылат билдирүүдө. Ушул тапта эстакадалык көпүрөлөрдүн кар көчкүдөн сактай турган тосмолордун курулушу уланууда. Жол толугу менен 2028-жылы ачылмакчы.